жергиликтүү бюджеттин коомдугусуна катышчылар бүгүнкү коомдугуга жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрү, айыл кеңештин депутаттары, айыл өкмөт аймагында жайгашкан мектептердин, бала бакчалардын, ошондой эле китепкана, маданият үйлөрдүн өкүлдөрү катышып отурушат. Ошондой эле коомдук биримдер катышып отурушат. Эмесе ошо коомдук угуунун башталышында мен айыл өкмөттүн башчысы Бакыт Эрмановичке сөз берсем. Намастарбы урматтуу бүгүнкү коомдук угуунун катышуучулары, бүгүнкү согуштун күн тартибине берилген маселе бул 2023 жылга бюджеттин түзүлүшү боюнча киреше жана чыгыша бөлүгүнүн болжолу боюнча коомдук угуу. Коомдук угууну даярдаган маалымат берүүчү финансылык экономикалык бөлүм башчысы айыл өкмөтүнүн Маматалиева Венера. Коомдук угууну жергиликтүү кеңештин катчысы Кадыров, айыл өкмөтүнүн финансылык экономикалык бөлүм башчысы Маматалиева, айыл өкмөтүнүн адиси Алма Башевдер даярдашкан. Коомдук угуунун уюштурулуп өткөрүлүшү жөнүндө райондук мезгилинө газетасынын 4 август 2022 жылдын номер 20 санында жарыяланган ачык жарыя берилген. Коомдук угуу проекттердин жардамы менен бюджеттик, таблицалык, диаграммалык жана графикалык көрсөткүчтөр менен жабдылган. Урматтуу бүгүнкү жыйынга катышуучулары коомдук угуунун бүгүнкү коомдук угуунун регламентин бекитип алсак, күн тартибинде маселе боюнча маалымат берүүчүгө 20 минутта, справка берүүчүлөргө 3 минутка чейин убакыт берсек кандай дейсиздер? Жалпысынан коомдук угууну 1,5-2 сааттын тереңинде бүтүрсөк деген сунуш бар. Кандай дейсиздер? Анда эмесе биринчи сөздү райондук мамлекеттик администрациядан өкүл келбей калгандыгына байланыштуу биздин Каралжы айыл өкмөтүнүн айыл кеңешинин төрагасы Бөрөбаев абайга берсек. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу коноктор. Бул бүгүнкү коомдук угуунун негизги максаты 2023 жылга боло турган Каралжы айыл өкмөтүнүн бюджетинин ачыктуулугун, айкындуулугун, ушул жалпы биздин Каралжы элинин ар бир жашоосуна ачык болсун деген максатта уюштурулуп атат. Ушул жерде баарыңыздар өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү айтып, сунуштарыңыздарды айтып, ой пикирлериңиздерди айтсаңыздар, Каралжы айылдык кеңешинин депутаттары талдап, кайсыл маселе урчундуу, кайсыл жерде ушул биринчи кезекте аткарыла турган болсо, биз буну эске алабыз. Анан туура жакшы сунуштарды берсеңиздер. Анан ушул барыңыздар көрүп билип атасыздар. Бизде эң чоң көйгөй Каралжы айыл өкмөтүндө таза суу маселе болуп. 3-4 бала бакчабыз бар, эскилиги жеткен. Анан быйылкы жылы жаганчыл болуп, мына өзгөчө кырдаалдарда бизди аябай кыйнады да, таза суу маселесинде аябай оор болуп. Ушуга өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди айтсаңыздар, биз чоңулуп көрүп, жакшы жакка чечип берүүгө аракет кылабыз. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, азыркы сөзү райондук финансы бөлүм башчысы Төлөнов Суран Абдулазизовичке берсек. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен кыскача токтолсом, өзүңүздөр билесиздер, жергиликтүү өз колунча башкаруу азыр акыркы жылдары өтө чоң роль берилип атат мамлекеттик башкарууда. Себеби дегенде ар бир калктуу болуштун маселесин жергиликтүү өз колунча башкаруунун мүчөлөрү өздөрү чечиш керек да. Мына бүгүн Kudaya şükür 2023 yılın büdjetin
бүгін август айында қарап отырсыздар, район бойынша ең біріншілерден болып, бұл деген ең жақсы көрініш та. Себебі дегенде бұл Қарауылжай өкіметінің депутаттары жана Қарауылжай өкіметінің атқару бийлиги бұл мәселеге мындай диққат мамиле кылгандай көрүнүп атат. Себеби дегенде алдын ала бюджетти карап, суроо талаптарды мындайча айтканда жазып алып, толук кандуу кайра аппарат менен карап чыгып туруп бир 2-3 этап менен өзү келерки жылдын бюджети бекитилет да. Ушул өзүнүн негизи тууралуу. Анан негизде мен токтоло турган маселе Карагулжа айыл өкмөтү өзүңүздөргө белгилүү. Районда 12 айыл өкмөттүн ичинде эң чоң айыл өкмөт болуп эсептелет. Болгондо дагы райондун борборунда жайгашкан, милдеттери көп, ошол менен бирге кыйынчылыктары да көп да бул айыл өкмөт. Бул айыл өкмөттө мен илгери иштеп кеткеним, башкы бухгалтер болуп, почти 5 жылга жакын иштеп кеткеним, өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүгүңүздөр. Ал мезгилде проблема көп эле. Каржы жетишпейт эле, ошондой эле укуктук ченемдик документтер дагы бир эле Карагулжа эмес, жалпы республика боюнча мындай жетиштирип деңгээлде эмес болчу. Ошон үчүн көбүчтөр аксачылы. Акыркы жылдары аябай жакшы шарт түзүлүп атат да, мына айыл өкмөттүн аппаратына, жергиликтүү өз алгыча башкаруунун депутаттарына аябай жакшы шарт түзүлүп атат. Ошол менен бирге ушул Карагулжа айыл өкмөтүнүн жашоочуларына да көп, эбегейсиз көп укуктар берилип атат. Вот ошол укуктарды көпчүлүгү мындайча айтканда иш жүзүндө пайдаланбай атат да, ачык айтканда. Мына коомчулук деген бүт ушул берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, жанагындай кварталдык комитеттер, көчө комитеттери чогулуп туруп, айыл өкмөттүн аппаратына маселелерди тез коюп турса, менимче ошол коомдагы социалдык экономикалык жактан өнүгүшү тез болобу деген ойдомун да. Ал эми мына бюджетке токтолсок, жалпы мына быйылкы жылдын 22 жылдын долбоорун карасак, район боюнча жергиликтүү бюджет 168 миллион 400 миң сомдун түшсө, анын 43 миллион 900 миң сому сиздердин айыл өкмөттүн бюджети түзүлүп атат. Составляет это. Бул процентти соотношение алганда 26%, почти 30% райондун жергиликтүү бюджети сиздердин бюджет түзүп атат. Буга өтө серьезный мамиле кылыш керек дейм да. Анын ичинде киреш жасалып 63 миллион болсо районда. Бир эле сиздердин айыл өкмөттү анын 47% сиздер түзүп атат. Почти 30 миллион киреше салык сиздерге түшөт. Ал эми азыр билесиздер, быйылкы жылы айлыктар көбөйүп атат. Урматтуу президенттин жарлыктары менен көп тармактын эмгек акылары көбөйдү. Анын ичинде мына аппараттын айлыгы да көбөйүп атат. Бизде дагы процесс болуп атат, перерасчет. Ошонун баардыгы эске алынып, киреше салымдар көбөйөт да. Эми мына 7 айдын жыйынты боюнча айтсак, салыктын жалпы көлөмү боюнча чыкканы менен айрым салыктын түрлөрүнөн чыкпай калып атасыздар да. Ушуга элден сураныч, көбүңүздөр көрүп кетсеңиздер, 8 айдын жыйынты менен 9 айдын жыйынты менен салыктын аткарышы сапаттуу болуш керек да, баардык түрлөрү боюнча. Маселен, транспорт салыктан чыкпай атасыздар, патенттен чыкпай атасыздар, ушул боюнча салык бөлүнүп катуураак иштеш керек деген оюмда. Анан эми бүгүнкү жыйынга активдүү катышып берсеңиздер, максималдуу түрдө айылдардын муктаждыктары айтылып, жазылып калыш керек да. Келерки жылдын бюджети быйылкы жылга салыштырмалуу почти 3-4 миллионго көбөйүп атса керек. Мен азыр точно билбейм, ошо рахмат. Неме сурап, 47 миллион деп атат да айыл өкмөтү азыр. Бул болжолдуу да туурабы? Эртеги айлык майналар баардыгы көбөйүп атпайбы? Ол 47 миллиондон нары өсүп кетет экен, а? 47 миллион бул жерде подоходду силер эсептеп атасызбы? Болжолду эсептедик азыр. Болжолду 47 миллион ичинде да аппараттын анан билгилери, ошонун ичинде. саламаттык сактоо, милиция, башка тармак бүт ошон коштулар. Ошонун ичинде.
Şu значит где-то 4-5 milyon koysa da birinci yılda bücretle salıştırmalı. Belirki yılda bücret. Bilgi sözlü salık, Davut Salık Başkanlığından Türkiye'li Abdülaziz'e. Salanslar bugünkü жиынға қатысушылары бүгінгі ол қоғамдарға қатысып бергеніңізге рахмат. Менің алдым соңғыларда айтқандай халықтың біздің елдің жетістік ұлыларға қатысуы бұл елдің басқаруға болған өзінің қатысуысы деп есептеймін. Барлық айлы үкімет мәселелеріне қатысып жүргеніңіздерге. Ал енді мен салық тарағынан айтып кетсем, барлығыңыздарға малым болғандай, биылғы жылы Қырғыз Республикасында салық кодексінің жаңа редакциясы қабыл алынған. ОТК-дан бір топ айырмашылықтар бар. Бұға дейінгі салық кодекстен мысалы алсақ, бізде милдеттүү патент деген салықтың түрі жойылып, азыр патенттің бір ғана түрі қалған. Ал жерден кішкене жоғалтулар бар, бирок ошол учурда анын ордун толуктоочу чакан ишкерлер үчүн бирдиктүү салык деген салык киргизилген. Ал жерде бизде бир топ өсүү ыргагы менен чогултуулар келип түшүүлөрүбүз бар. Мисалы үчүн менде азыр бүгүнкү кечирээк айтылып калыптыр, 6 айлык маалымат бар Карабалжа айлык өкмөт боюнча. Мисалы алсак, бирдиктүү салык боюнча биз УТКга салыштырмалуу 6 айда Карабалжа айлык өкмөтүнө 28 эсе көп чогултулду. Жаңы салық кодексінің талаптарына ылайык. Ал жерде башка ставкалар каралган, башка салық администрациялоонун башкача түрү каралган. Ошонун негизинде бул жерден бизде аябай жакшы өсүү темптери жакшы. Киреше салыгын айтып кетти азыр мына Сооронбай Абдулазизович. 6 айдын жыйынтыгынан караганда, мисалы үчүн Карабалжа айлык өкмөтүнө былтыркы 6 айга салыштырмалуу 141% өсүү менен чогултулуп атат. Ошону менен бирге айтып кетиш керек. Айыл чарба багытына арналган жер салыктарына Кыргыз Республикасынын президентинин указынын алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому негизинде 3 жылга бошотуу каралган. Айыл чарба салыктарына. Сиздерге белгилүү болгондой, айыл чарба салыктарынан бошотуудан негизинде бизде 1 жылга 600 миңден жогору сом бюджетте келипчүлөр азаюу күтүлөт. Бирок ошол учурда Сооронбай Абдулазизович эгер адашпасам, ал жоготуулардын бардыгы целевой трансфер менен толукталып берилет деген компенсация берилет бюджетке. Ал жерден эч кандай бизде бюджеттерден эч кандай кемтүүлөр болбойт. Ошол учурда дагы айтып кете турган нерсе, жергиликтүү салыктардын топтоосуна, чогулуусуна көмөк көрсөткөнгө ар бир жараныбыз салыктык маданиятыбызды жогорулатсак, Кыргыз Республикасынын низамдарынын талаптарына ылайык өзүбүздүн салык милдеттерибизди өз убагында аткарып турсак, бизде дагы ушу жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнө аябай чоң жардам бермек болобуз. Рахмат. Суроо берсек болобу? Тарган сайына айыл башчы. Эми ушул жерде мына салык боюнча, мен айымда баягында үрөнчүлүк боюнча алганыбызда кирди. Ошондо жерге налогун төлөп койгон 7-8 адам. Ошолор арызданып атат да, ушу жер налогун төлөп койдук. Эми мына президент указ чыкты, 3 жылга жер налогу кыскартылды деп. Алар кандай болот? Быйылкы жылы төлөп койгонго, быйылкы жылы мартта төлөнгөн. Анын эки жолу бар. Алар мыйзамдык түрдө бизге кайрылса кайтарып берсек болот. Акчасынча ашыкча төлөмдөрүнчү. Анан эми эгер өтөлө көп акча болгон болсо, көп эмес. 2025-жылдан баштап жанагы бошотуу токтосо кайра эле төлөнөт. Ошол жылкы салыктарына жабылып кетер. Кете береби? Эми ол өзүнүн тандоосу. Макул. Жаранды өзүнүн тандоосу. Биздин районда жанагы ККМ кассалык контрол машиналары дагы бизде дагы жакшы иштеп баштаганбы? Биздин районда Кудай кааласа азыр ККМге тиешелүү тармактардын барлыгы 98% ККМ орнотулуп иштетип башталган. Азыр биздин районда 157 ККМ иштейт. Бардыгыңыздар чек талап кылсаңыздар болот. Көпчүлүгү азыр жанагы халктын эмесине, жанагы кирешесине карап, биздин салык кызматынын өзүнүн ККМ тиркемеси телефондорго жүктөлгөн. Аларга жанагы принтерлер толук камсыз боло элек, себеп дегенде акчасына чыдабай жатат.
сатуучуларчы, бирок электрондук түрдө чек беришке милдеттүү ошол ишкерлерчи. Азыр 157 келишти. Чек берип атат. Чек берип атат. Keyinki söz, kalktı ayarlı katmanın korgo, yana önüktürün boru kondusunun ökülü Eşmurat Doğru Zeynep Ece'ye verdi. Hafta günü koğumduluğunun katışçıları biz o şarından geldik. O şarındaki kalktığın ayarlı katmanın korgo yana önüktürü fondu. Bizim bu yerge gelgenimizin maksatı sizlerden Karabulca Aile Hükümeti'nde Айылдык кеңештин жаш депутаттары демирге көтөрүп чыгышкан. Булар Ош шаарына барышып, ошол эл аралык уюмдардын жана жергиликтүү коомдук уюмдардын катышуусунда Карабулча айыл өкмөтүндө жаштардын демилгеси менен кээ бир айыл өкмөттөгү көйгөйлүү маселелер көтөрүлүш керек деген суроолор менен чыгышкан. Ошол жаш депутаттардын демилгесин колдоп, биз ошол Карабулча айыл өкмөтүндө долбоор менен келип калдык. Мына долбоорду көрүп атасыздар, жаштар тилеги тынчтык деп. Негизи жаштар демилге көтөрүп чыккан болсо, анда сөзсүз ал жаштарга айылдын кээ бир көйгөйлөрү чечилиш керек болот. Чечилгенде негизи биз жаштар менен ушул күнгө чейин иштеп атабыз. Биздин долбоор мына аягына чыгып калды, бирок аягына чыгып калганда дагы биз жаштардын демилгесин жокко чыгарбай улап кетүү эмес, демилгесин биз дагы көтөрдүк. Азыр мен сиздерге кыскача айтканым, бул коомдук угууда маалымат бергениmin себеби коомдук угуу дагы ушул жаштар тилеги тынчтык долбоорунун алкагында өткөрүлүп аткан иш-чара. Негизги бул бүгүнкү иш-чаранын биринчи максаты жаштардын демилгеси айыл өкмөтүнүн бюджетине каралыш керек. Мына Каракулча айыл өкмөтүндө биз ушуга чейин иштеп атканда жаштар 4 демилгени көтөрүп чыгышты. Бул биринчи демилге таза суунун источниги тосулуш керек, ага акча каражаты бөлүнүш керек деп. Себеби ар кандай булактар келип туруп бир чоң сууга айланат экен. Ошол чоң суу айланган жерде Каракулча элине келип аткан, айылга келип аткан суунун башында ушул малдар дагы ичип, ал жерде мындай коркунучтуу абалда жанагындай таза эме болбой, анан отсеп болбой, жана суу келип аткан таш агып шагал аралашып келаткан суулар дагы токтотулуп бир аз тазаланып бул жака чыгарылбастан ошол жерде калат экен. Биринчи демилге ошол источникти тосуп, айланасын жок дегенде торчо менен тосуп, андан сууну бир ныкка келтирип, андан кийин жанагындай тоскоолдуктар менен суунун агымындагы мындай табигый фильтрация жасап, андан кийин трубага түшүрүп, бул жерге айылга чыгаруу. Бул биринчи жаштардын демилгеси. Экинчи жаштардын демилгеси биздин Каракулча айыл өкмөтүндө кээ бир айылдарда мусорго карата адамдардын кош көңүл карап, айылыбызды, айлана чөйрөбүздү мусор басып кетип атат деген сунуштар менен чыгышкан. Негизинен биз ошол демилгени колдоп, жок дегенде бир чоң иш жасайлы деп жакында ошол жаштардын демилгеси менен райондун центриндеги парк тазаладык. Хотя бы чөптөрдөн тазалап, дарактарын акташ менен эмелип, арыктарын кичине тазалап тактап койдук. Бирок бул паркты дагы реконструкцияга алып барыш керек. Бул Каракулча айыл өкмөтүнүн территориясында карайбы карабайбы мен билбейм. Бирок жаштардын демилгеси ошол парк эс алуу зоналарына бөлүнүш керек. Бир жерде мисалы үчүн майыптыгы бар балдар келип ойной турган инклюзивдик балдар аянтчасы коюлуп, бир жерде бардык эле балдардын категориясы ойной турган чоң бир азыр современный ойной турган балдар аянтчасына реконструкция болуп, бир жери картаңдар отуруп сүйлөшө турган, же болбосо бир жери жаштар өздөрү келип кечке маал отуруп дем ала турган фонтаны менен ушундай бир бурчтар болуш керек. Бул дагы бир алдыда келечектеги демилге, бирок бул демилгени биз дагы өркүндөтөбүз деген ойдобуз. Бул экинчи көйгөй. Үчүнчү көйгөй болсо, ошо айылдардагы жанагы көчөлөрдүн боюна мусорго таштай турган урналарды коюп, хотя бы азыр
Misal setişine urналарын oda болуп атат, баклажкалар топтогондо, балким шаарларга, башка аймактарга барганда көрүп аткандырсыздар. Же болбосо жанагындай кадимкидей эле жолдун боюна басып өтүп кетип аткан адам даштай турган урналарды орнотуу. Бул дагы бир эме. Төртүнчү көйгөй болсо, бул жаштарды жумуш менен камсыз кылуу боюнча биз ушул көйгөйдү өзүбүзгө алдык. Калган көйгөй айыл өкмөттүн колдоосу менен чечиле турган болсо, биз ушул күндө дагы эме болуп атабыз. Ал эми төртүнчү көйгөйдү биздин коомдук фронт өзүбүзгө алдык. Биз дагы бир долбоор жазып, жаштарды иш менен камсыз кылуу боюнча кайра дагы $7.000 алып келип атабыз. Айыл өкмөткө бул боюнча шейни цех ачылат. Бизнестин 3 түрү боюнча адамдар окутулат. Кол өнөрчүлүгүн өркүндөтүү жана традиционный салттуу, калктын салттуу жанагы эмесин, кол өнөрчүлүгүн салтка айланып калган кол өнөрчүлүк, балким майда курактар, балким жыгач иштетүү, балким башка бул боюнча ушул атайын адистер келип райондо окутат, 5 күндүк окуу болот. 20 адамды тандап алабыз, айыл өкмөт боюнча ар бир айылдан алабызбы, 20 жаш адамды тандап алабыз. Буга жаш келиндер, ишсиз жүргөн, жаш кыздар катышса болот. Анан ошол 20 адамды биз бизнести баштоо деген башынан аягына чейин окутабыз. Андан кийин швейный цехти ачып беребиз. Кол өнөрчүлүгүн жасай турганда эмне керек болгон болсо алып беребиз. Андан кийин ошолор 2 ай иштеп, ол өнөрчүлүгүн, швеяны жүзүн ашырып, даяр буюм болгон болсо, биз райондук деңгээлде чоң эме даяр буюмдардын ярмаркасын өткөзөбүз. Күн тартибиндеги маселе боюнча маалымат жасоо үчүн Карагулжа айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүм башчысы Маматалиева Венерага берди. Карагулжа айыл өкмөтүнүн 2023 жылдын долбоору боюнча коомдук уюмунун катышуучулары жергиликтүү бюджеттердин ачык айкындуулук принциптери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жарандык бюджетти түзүүнүн принциптери Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37-беренесинде жарандар республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди түзүүгө катышууга, ошондой эле бюджеттен иш жүзүндө чыгышталып жаткан каражаттар жөнүндө маалымат алууга укуктуу. 111-беренесинде жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу ачык, айкындык, коомчулуктун катышуусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү жамааттын алдындагы отчеттуулугунун принциптерине ылайык жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 13-беренесинде жергиликтүү бюджет айылдык, аймактык жана шаардык жергиликтүү жамааттынын бюджети, аны түзүүнү, бекитүүнү, аткарууну жана контролдоону жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашырат. Коомдук бюджеттик угуу үчүн материалдар менен төмөнкү веб багытындагы тиркеме даректер боюнча таанышып чыгууга болот. Бул 3W Минфин KG сайтына кирип, айыл аймагын тандап, бюджеттин түрүн тандоо керек. Мисалы, бюджеттин долбоору, бюджеттин бекитилиши жана бюджеттин аткарылышы чыгат. Ошондо биз бюджеттин долбоорун тандап туруп, жылды тандайбыз. 2023 жылды тандагандан кийин жергиликтүү жамааттын жарандык бюджетине сунуштары жана сунуштамалар, суроолор жана сунуштар бөлүмүндө да катталып алсаңыздар болот. Ол жерге сунуштар, суроолорго кирип, өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды бизге жөнөтсөңүздөр. Карагулжа айыл өкмөтүнүн аймагында Карагулжа, Саргамыш, Мирза жана 1-май айылдары жайгашкан. Карагулжа айыл өкмөтүнүн аймагында мектептер, бала бакчалар, спорт аянтчалар, имараттар, китепканалар, маданият үйлөр, жаштар борбору, клубдар, мончолор, пабдар, үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, эс алуу бактары, кызматтык үйлөр, жалпысынан 32 муниципалдык менчикте объект бар. Карагулжа айыл өкмөтүнүн 2023 жылга карата киреше бөлүгү болжолдуу планы 47.038.000 сом, 47.038.600 сомго пландалууда. Бул кирешелердин түрлөрү салык агенти төлөөчү кирешелер салыгы 31.900.000 сом пландалууда. Кадеттин негизги салыгы 4.133.800 пландалууда. Кыймылсыз мүлккө салык 477.100, жеке юридикалык жактан транспорт салыгы 1.695.600. Ал эми жер салыктары боюнча Коргожан
Koro janындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалануу жер салыгы 244 миң. Айыл чарба жеринде пайдалануу үчүн салыгы 641 миң. Калктуу конуштар жерлерине жана айыл чарба калкында болгон жерлерин пайдалануу үчүн салыгы 1.162 миң. Салык эмес кирешелердин түрлөрү боюнча калктуу конуштарда жер ижара акысы үчүн 169 миң сом, жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиясын кармап калуу үчүн төлөм 180 миң сом, жайыт ижара акысы 746 миң сом. Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондусу жерлеринин ижара акысы үчүн 423 миң сом, таштанды ташып чыгаруу үчүн жыйым үчүн 1.828 миң сом, автотранспортту токтотуу үчүн жыйым 7500 сом, мектепке чейинки жана мектеп мекемелеринин кошумча кызмат көрсөтүү акысы 4.055 миң сом пландалууда. Ошондо Карагылжа айыл өкмөтүнүн 2023 жылга карата киреше бөлүгү жалпысына 42.038.600 сом пландалууда. Урматтуу жыйындын катышчылары, маалымат берүүчүгө суроолор барбы? Неме мына жерде бюджетти карап атасыңар, мурун мындай эле да мектептердин сивети, көмүрү кайсы бюджеттен каржыланып калган? Азыр республикаский бюджеттен каржыланып калган электр энергиясы, көмүрү бизден каржыланат. Көмүр силерде эле калган. Мурун ошодон жаңгал болот эле да районунда бияктан. Свет аяққа кеткен, Ассаламу алейкум. Мен Бакеш Мамбетов орта мектебинин мугалими Ибрагимбекова Чукман. Азыркы күндө мисалы айыл жерлеринде болсо жакыр жашаган үй бүлөлөр белгилүү эле да, мындай тааныш билиш болуп билинет. Бирок мына Карагылжа районунун ичинде мен билгенде мисалы интернетке чыккандар бар, бирок адамдар бири-бири менен мындай кайдыгер эле мамиледе болуп жашашкандар, бири-бири менен тааныштар аз да, мындай шаар сыяктуу эле жашап калганбыз. Ошондон менден бир сунуш бар эле. Мына жерде чоң маркеттер ачылып атат, базарлар бар. Кандайдыр бир мындай бурчтарга бандай колунда бар үй бүлөлөрдүн, мисалы азыркы күндө сентябрь жакындап атат, кээ бир жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн мындай балдарынын буттарына, кийимдерине бандай бүтүн эле бойдон башка үй бүлөлөр ыгытып жиберишет да. Ошондой бандай колуңдан келсе ал, муктаж болсоң ал, колуңдан келсе бер деген сыяктуу бир тактайчаларды орнотосуздарбы, же текчелер коесуздарбы, ошондой коюп койсоңуздар деген менден бир сунуш эле. Себеби дегенде бизде Карагылжада бандай жашаган үй бүлөлөрдүн саны көп экенин акыркы учурда көп байкап калдым да, эл аралап басып жүрүпчү. Анан дагы бандай колуна бар болуп бүтүн эле кийимдерди ыргытып жаткан үй бүлөлөр да жок эмес. Ошолор ушул жакка алып барса деген сунуш да. Жақсы тура сунуш болду. Өзүңүздөр да түшүнсөңүздөр керек. Колунда бар жанагы ыргытып жакшына кайла буюмдарын муктаж үй бүлөлөргө бериш үчүн бир атайын дүкөнчө катары ушундай бир ачып берсин деген сунуш болду да. Жакшы сунуш. Ошону акыл өткөрүп жөнүндө бекер өткөрүп берсин деген сунуш экен да. Жакшы, молодец. Дагы кимде кандай сунуштар бар? Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары. Мен Карагылжа айылынын жашоочу катары бир сунушту айтып койсом, мынау 23-чү быйылга кошулса жакшы болот эле, бирок 23-чү жылдын бюджетине кошуп койсоңуздар, мына Ленера менен сүйлөштүрдүк кәдімгі. Мынау төрт көчөлөрдө светофорлорду койдуңуздар, туурабы, рахматтыга. Бирок азыр светтер иштебейт. Сипрасы көрүнөт да, жашыл кызылы белгисиз да. Ошол карабай. Анан экинчиден баягы зебра бар. Зебрадан өтөйүн десең, жана канава турат, чукур. Лоток турат, десеңиз. Лоток үстүнө мостик куруп койсо болобу, канча турат. Анан мен байкаганы баягы бары картаңдар, кичинекей балдар, анан жана коляска сүйлөгөндөр, жанагы проезжий час менен өтөт. Ошол аркылуу өтөт. Ошол чала болуп калат. Райцентр болгондо эми бияли болуш керек билейм да. Тротуарлар дагы жарымы курулуп, жарымы курулбай калды. Дөңгүл. Ушул маселелерге бир акча бөлүнсө деген ой да. Протоколго киргизебиз, ошол боюнча ишеп барабыз. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары, биздин Карагылжа айыл өкмөтүндө 4 айыл бар. Ошол 4 айылда көйгөйлүү маселелерди, мектеп, бала бакчалар,
Uygu meselelerini bazı айтыңыздар, madaniyat. Bazı тиешелүү. Биздин айгырмат жакшы иштеп келе жатабыз. Мына жылдан бери дагы бир сунушум бар. 2023-жылга мына биздин ушул айыл өкмөткө караштуу Саргамыш деген айыл бар. Ошо Саргамыш айылында бир да көчөдө асфальт баскан эмес. Мен быйыл эмес, кийинки жылга ушуну сунуш кылып атам. Ошо мектепке балдардын келечеги, балдардын тазалыгы үчүн мектепке чейинки центральный жолуна асфальтка акча бөлүп берүүнү суранам. Анын ошол эле таза суу, Саргамышта таза суу дагы өтө начар. Туздуу суу ичишет, мына центрден таш бар ичишет. Ушуну дагы эске алып койсоңуздар, 2023-жылга сунуш. Кимде кандай сунуш бар? Камилянарды ашкарды таныштырып өтсөңүз. Мен Каракулча районунун чындыгында Каракулча району башка райондорго салыштырмалуу тазалыгы, жолдун асфальттылыгы, анан кийин жарыктандыруу, көркөндүрүү боюнча мактанып айтсак деле болот. Менин оюм боюнча, жеке көз карашым. Чындыгында башка райондордо маданият үйү боюнча айтып кетсем, маданият үйү да мыкты, жакшы ремонт болгон. Бирок ошо кичине сиздер тараптан ушу бюджетке кошумча катары сунушубуз чоң көрүүчү залы менен анан концерттик формага жардам берип койсоңуздар деген сунушубуз бар. Ошону киргизип койсоңуздар. Макул. Мен таза суунун ишканасын жетекчиси катары, Каракулчанын тургуну катары ушул 2023-жылдын бюджеттик долбооруна азыркы депутат эже айткандай ушу Саргамыш айылына таза суу скважинасын курууга, анан мынау Каракулча, Биймырз айылдарына да бирден жаңы скважина курууга, Инчимай айылына да бир таза суу скважинасын курууга ушу долбоорго кошуп койсоңуздар деп суранам. Азыр эми таза суу элинде эсептейбиз. Кеңешке әлі тоқтайды. Ошондо канча скважина суу иштеп атасың, кеңеш? 4 айга бирден 4 скважина. 4 айга бирден эмес, Бактыбек ака, мен Каракулча айылдык кеңеш депутаты Максутов Сүйүндүк. Мен да ошо негизги сунушум ошо биздин Каракулча айылына, аймагына 3 скважина курганга суранат элек. Себеби мына Айдоо тарапта 2 квартал такыр эле суусуз калды быйылкы жылда. Ошого үстүнө бир мечиттин жанына бир скважина, анан Кашат тарапка, Спутуга бир скважина, анан мына Баниса тарапка, стадионго бир скважина деп сунуштайт элем. Анан экинчи эми биз айылдык кеңештикин айттым, аймагында. Анан экинчи айтып атат. Анан экинчи маселе биздин Абдырасул Исманов көчөсү да чоң көчөлөрдөн машина көп өтөт. Анан ошол жакта дагы элдер сунуш кылып атат, бир тарабына жана тротуар курганга. Себеби ал жакта местасы бар, бардык үйлөрдүн. Ошону да эске алып койсок. Протоколго түшүп атат. Рухсатбек Эрканжан. Менде суроо бар. Саламатсыздарбы? Мен айта турганым, мурунку немелерде деле кундузда деле айттым эле, анан кийин ал отурумдарда дагы, сессияларда дагы айтып берем. Могул жерден чыкканда ушул эле жерде Жорканын үйүнүн жанынан чыгабыз го. Ушул жерде знак койбойсуңарбы? Резкий наракта машина чыгат экен, ДКнын жанынан 4 көчөдө. Ушул жерде знак такыр жок болуп атат. Анан сонуна айткандай, ар бир мектептин туштарына зебраларды жаңылап 2023-гө жетпей эле койсоңуздар. Шуну карасаңыздар өкмөттөн азыр бюджетке акча түшүп атат, Кудайга шүгүр. Ал бир анамна Билал мечитинин аркасында асфальтталган көчөнүн немесинен туура чыкканда бул жагы дагы асфальт экен, туурасынан дагы асфальт экен. Ошол жерде машиналар ушунчалык катуу чыгат экен, анан бала чака дагы ойнойт экен, и машиналар дагы знагы жок өтүп атат. Ошол жерге биринчи ушунду койсоңуздар. Анан мектептердин туштарына знактарды полный койтуруп,
зебраларды койсоңуздар. Бизде автор мектепте стадион жок bizde. Биздин стадионубуз трасса. Ошол жерде дагы белгилерди койсоңуздар. Машинада неме физкультурный желекти көтөрүп турат. Ана машина өтүп анан балдар чуркап оюндап неметкенден кийин анан кайра машиналар каалаганда бала чыгат. Бизде 500 бала бар. Мына ушул маселелерди азыр 2023-кө жетпей эле карасаңыздар. Туура айтасыз. Бул маселе боюнча ошол жана дөңчөлөрдү коюш боюнча анан кийин да знактар боюнча дагы 2023-кө жетпей эле карашыбыз керек. Биз айылдык кеңешке сессияга сунуш кылабызбы? Төрага турат, сиз өзүңүз турасыз. Буга чейин эле сунуш кылайлы бул маселени. Бир эле кошумчалар боюнча мынау жарыктандыруу боюнча да, жарыктандырууну күндөсү кыдырып алсак, күндүзү кайсы свет күйгөнү, кайсы көчөдө күйбөгөнү белгисиз. Ошон үчүн мына өкмөткө тапшырмада түндөсү кыдырып чыкса, азыр келечек көчөдө стадиондо бир лампочка калган эмес. Караңгыда темселеп өтүп атышат адамдар. Ушул жерлердин бүт бар жолун жарыктандырууну карап турсак, бул эле жер эмес. Жалпы күйгөн лампочкалар. Мен Мойытулуу Самат, Карагөз айылдык кеңешинин депутаты. Бүгүнкү күндө бизде Биймиз айылында ошондой эле Саргамышта суу маселеси өтөт. Орчундуу маселе болуп атат да. Канча көчөсүндө суу жок, элдер ташып ичип атышат. Ошого мына 2023-кө чейин эле бизге бул Биймиз айылына отдельный бир скважина, Саргамышка бир скважина карап берүүнүздү суранабыз. Андан сырткары Биймиз айылында Көчкөнбай көчөсү негизги көчө болгондугуна байланыштуу бала чаканын баардыгы мектеп ошол көчө аркылуу каттайт. Эртең менен сабактан чыкканда мектепке келген балдардын баардыгы жол менен кетип атышат. Ал жерде машинада калып жүрүп атат. Ошол себептүү бизге ошол Көчкөнбай көчөсүндө эки тарабына тең тротуарга брусчатка басып берүүнү ошол 2023-түн бюджет долбоору менен берсеңиздер. Андан сырткары ошол биз сиздерге билдирүү бердирдик эле, ГАИдан да сиздерге билдирүү келген знактар боюнча. Ошол знактарды 2023-кө чейин эле эртең 6 айлыкты же 9 айлыкты лимити менен ошол знактарды коюп бериңиздер. Андан сырткары Кумдуз көчөсүндө ошол баш этең 2023-кө ошол асфальт басып берүүнүздү да карап берсеңиздер дейбиз. Окей. Өзүңүз таштыр. Саргамыш айылынын тургуну Баятов болот. Биринчиден мен мына азыркы депутаттарды жана азыр карындашыма чоң ыраазычылык айтып кетейин. Саргамыш айылы үчүн мени алып атасыздар. Абдан рахмат. Таза суу маселеси эң биринчи жаштардын келечеги, балдардын жана мамлекеттин келечеги үчүн таза суу кылышыбыз керек. Кыргызстан таза суунун мекени болуп туруп биз таза сууга жетинбей жатабыз. Бул бир. Таза суу боюнча мына 2023-кө Корейский неме бизге 2 миллион салып биз ошону таза сууга бурайлы деп атабыз. Кудай кааласа. Бирок бул аз сума болуп атат, жетпей атат. Айыл өкмөттөн да жардам сурайбыз. Анан экинчисине мен аябай ыраазы болуп турам, ушу центрде асфальт бүтүп уже зебра менен жол эрежесин баягы знактар коюп калышты. Саргамышта асфальт берген биз аны өзү жасап алайынчы. Туран сиздер. Зебра өзү знак өзү коебуз. Ал проблема эмес. Биринчи асфальт бериңиздерчи суранчы. Мына назыр деле карандаш суранды. Бардыгы суранып атат. Жок, биз өзүбүз бүтүрүп алабыз. Урматтуу туугандар, эми мына неме боюнча таза суу боюнча маселе өтө орчундуу болуп келатат. Быйыл жаңгыр жаап көчкү түшүп, дагы көп түйшүк жаратты, өзүңүздөр билесиздер. Азыр эми жаңы жетекчи шайланып, ишин жаңы баштап, мына 1 ай болуп калды, Кудай кааласа жакшы ишин жүргүзүп атат. Эми жакшы ушул ишкананын жетекчисине кеңешке да ийгилик каалап, ошо ишкананы бир түптөп биз бир мына депутаттар менен биргеликте бир жолго салып алсак, ушундай проблема чыкпай турган кылып салышыбыз керек да. Ушунча жылдан бери ушул чечилбей келе жатыптыр. Азыр эми ушуну кайрылбай турган, бирөөтө чече турган маселеге эмди жылкыдан катуу киришип, чечип алганга биз аракет кылабыз. Анан мына буга чейин мына көтөрүлүп аткан маселе боюнча да иш жүрүп атат, эми негизинен жүрүп атат. Мына эмелер сунуштайбыз жакын арада. Зебралар боюнча сунуштайбыз. Световар боюнча Бактыярга тапшырма беребиз, бюджеттен акчаны түзөдө Бактыярга которобуз. Неме боюнча, световар боюнча. Дагы кимде кандай сунуштар бар?
Biz Azizdер Дүлөйлөр коомубуз Кара Кожо районунда эң аярлуу катмарлардын бирибиз ошон үчүн анын үчүн биздин Кара Кожо району эң центр болгондуктан биздин 103 мүчөбүздүн 53 ушул Кара Кожо районунан да. Анан кийин биз Azizdер Дүлөйлөрдүн спорттук иш-чараларга өткөрүп турабыз. Райондор чакырып турат, ар бир через областтарга чакырып турат. Ушуга барганга биздин майыптарды алып барганга эч бир биздин мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат да бакпай. Эми жылда бирден тоот көрүп берип атасың, рахмат. Кара Кожо айыл өкмөтү айрыкча мына Кыргызстан боюнча биринчи тоот көрүп бердиңиздер, буларга рахмат. Бирок биз эч жака алып бара албай атам мен. Азыр Үскөлгө чакырып атат, Арабанга чакырып атат, регламент келип атат. Ушуга бизге мына СОСтон бөлүп сиздерден сурамыз үчүн бүткө акча бериңиздерчи. Протоколға түсті, бюджетке сыныстылар. Бюджетке чүріп бір өзі чағырап берді. Мұна Урмат Төраға сізге дағы, Айбат сізге дағы айлық кеңесін депутаттар істерден тұрады. Мұна Анарбек қанша жылдан бері бекер футболды, бекер өткөріп беріп келатыр. Не жоқ болады. Bir тиын бербейді. Шуларға ділеп берсек болады бүткеден. Шуға бүтке бюджеттен ақша қарап беріңіздерші бізге сұрамыз. Зарина. Саламатсыздарбы? Мен Розмамат Азарина, биринчи майда менин сунушум биздин мектепте ошо таза суу бар болчу, ошону айылга таза суу чыгарабыз деп мектептин таза суусу мындай жокко чыкканда калкаланып эле баягы трубаларын койгон. Ошону кабылына келип туруп берсин, анан айылга суу чыгарабыз деп 2 бочканы мектептин алдына коюп коюшканда, анан мектептин алдында 20 жылдыктар куруп берген мындай жашынакай кашабыз бар эле, аны талкалап ошо мектептин алдында турат, балдарга дагы зыян, анын үстү ачык койду. Бочка мындай азыр мындай эме болбой эле турат, иш жүзүн ашпай эле турат. Ошону алып кетсе жакшы болот эле. Аны көп жолу айттык, билдирүү бердик. Анан ошо суу чыгарабыз деп мектептин дагы так жанында ошо трансформатор бар, ошону дагы тосуп бериңиздер десек, ал эле ошо тосулбай эле турат. Эми ошо кайсы бир күндө кылсак болушун алдын алышыбыз керек. Ошо мектептин айылга суу чыгарабыз деп мектептеги таза сууну бөйрөккө учураткан, анан ошо бочкаларды алып чыгып кетиш керек. Ошондой маселелерди карап берсеңиздер, анан бизде ашкана маселеси аябай кучкойдон турат. Ошо баягы жайлоодогу бир комната таңдай эле жерде балдар ошо печкабыз дагы жок. Баягы кышындасы ашкананын ичине от жагып анан тамак бышырышат. Спорт эми баягы спорт залыбыз жок. Бул эми чоң маселе болуп турат, бирок айтып кое берейин кулагыңыздарга, жумушчуларга деп. Ошол ана калган майда барат маселе мындай өзүнүн жолунда чечилет деген үмүттөбүз. Мектептин алдына дагы айылдан мектепке кире бериш жерде дагы кичинекей бир 200 метрге жакын жерибиз бар. Ошол жерде дагы асфальттап мындай порядкалап берсеңиздер абдан жакшы болот. Саламатсыздарбы? Биз Сайыт кеңеши депутаты Альберт Уистер. Бактымында болот да азыр биринчиден биз баягы айтып атабыз, бирок техника жагына карашыбыз керек да. Мисалы үчүн азыр мен айта турган нерсе, азыр биз баягы көчөлөргө шагал төгүү, суу бур. Ана биз мисалы үчүн мына өзүбүз буровой машина алсак кандай болот? Өкмөттүн балансына элечи. Себептен бул эми ар бир тендерге коюп, бир буровой немени скважинаны 2 миллион 3 миллионго чыгарандан көрө 2 миллион 3 миллионго бир техника алсак, мисалы үчүн 5-10 бекер газотпайбыз өзү десебизденчи. Ана мисалы үчүн акча азыр воздухка кетип атат. Экинчиден грейдер машина бизде айлык өтө керек болуп турат. Азыр мисалы үчүн көчөгө шагыл төгөр, мондой шагыл бар. Азыр дагы эл айтат, депутаттар дагы шагыл төкүлө депчи. Эми анан үйдүн жарына чейин шагыл төгүш керек эмес да анычы. Азыр бир ошол эле шагылдын акчасына биз грейдер машина алалы. Ошо грейдер менен сүрдүрөлү жолду. Жылына 2-ден 1-ден сүрдүрүп туралы. Кереги жок. Асфальтында көп жерлер асфальттоо болот. Эми азыр асфальтка бюджет тартыш болуп атат негизденчи. Ошо айылдын көчөлөрүнөн биринчи айдан фермадан центрден көчөнү сүрүп турсун, баягы бузулган жерлерин. Ошондой эле ошого сиз азыр киргизсеңиз, техниканы, техниканы грейдер менен буровой машинаны киргизип карап көрөлү. Эс бюджет жетсе алалда, ал өзүн элге иштеп берет кайра ошол эле. Буровой да Жакшы сунуш болду.
Göyeden meselesi buğa çeyinde bol kiletat hem. Cahituzga da gerek, Cahituzga da gerek, köşeleruzga da gerek. Жайлауға чейин жол ачылат. Ага да тендер коебуз. Анда кереги жок. Саратка коебуз, иштеп беребиз өзүбүз калгандай. Özün tanıştırsan. Эмамат Азимов, Сарыағаш айылында Балқайбаш балабақшасында тәрбиеші болып іштеймін. Бізге ушул жаңы балабақша азыр эски чайхананы жасап биз ошол жерде балдарды тарбиялап жатабыз да. Балабақчага деп атайын жер бөлүнгөн эски мектептен 2023-жылда ошо бюджетти карап салымыңыздарды кошуп ошо жаңы балабақчаны баштап беребиз. Balabakça kuruş için öte son karajat gerek. Maçyalı açıs gerek. Bizden el hükümetin bücreti jetmeydi. Bunu hem fond sonuçta sizler özüngör de hareket kıldılar. Balabakçanın başçısı, sizler özüngör biz daha yerden bereli ayrı hükümet. Şu fondlar menen süreçlerle çoğu. O proyekt yazısı gerek. O özüngör de hareket kıldılar. Biz bir yakta dokumentasyasını da biz yerden bereli. Самастан Атайга мен былтыр коомдуга катышканмын, ошол жерде да сунуш кылдым. Мен азыркы жерде урматтуу депутаттар, айыл тургундар айтып атышат скважиналарды. Колдойм скважиналарды, бирок ошол скважиналарды кургандан кийин бир суу түтүкчөлөр болобуз да туруп, о суу түтүкчөлөрдүн абалын азыр көрүп атсаңыздар. Мен былтыр да сунуштагам. Жазда кар эригенде жаңы хакта ылай суга. Айрым учурларда малдын кезегиштен калып суга. Скважинаны курган менен ал сууну иче албайбыз барымчы. Суу түтүкчөлөрүн тазалаганга, бааз бросторду уюштурганга да бир кичине каражат бөлсөңүздөр. Жергиликтүү бюджеттен өздөрүнүн чогулткан акчасы жетпейт агачы менимче. Бизде маселе азыр мисалы үчүн кечээ баягы авариядан кийин кайра курду, менин кошуналарымда суу чыкпай атат, ылай толду. Менде да аз чыгып атат. Кичине жаан болсо эле ылай суу чыгат. Биз конечныйда ошо конечныйларда сбростор уюштурулган эмес, люктарды мусор менен толтурулган, эч ким карабайт. Мен жылда айтып келем. Жылда бул эменин суунун жетекчилерине да айтып келатам. Бул боюнча эч кандай карала элек да. Суу түтүкчөлөрдү ремонт кылбасак, кое берген суубузду чыл бактериялар, чыл оорулар калып барып атат ол жердечи. Сиздерде кандай экен билем, бизде жазда малдын тезеги иштенет турганчы. Биз ичпейбиз, ташып ичебиз. Ол ондой скважинанын, ондой крандын кереги жок эчкимгечи. Таза суу деп аты айтып атпайбы, таза суу деп. Биз таза суу ичпей атабыз. Ошол жактан маселелерди карасаңыздар, бизде билем, бизде жана суу пайдалануучулар ассоциациясы бар, Шаза, ошого ички ирригациялык системаларга да кичине каражат болсоңуздар. Бизде деген арып таккан суу жок. Суу деген талаш, эки көчөнүн ар жакта 4 үйдү каптатып келесиң. Мушташты иштеш менен, тегеле огород кылган маселе, билбейм, бардыгында эле болсо керек бул маселечи. Ошол системаларды жөнгө салганга бир кичине СПАга да финансирование кылып, кичине каржылай алып келсеңиздер. Акбек Кәрін айтқанында бұл жана ички арықтарда тура эмес жайгашып калган да. Бул жагынан да суу тептириш керек, бул жактан да суу тептириш керек. Айдоогочу. Бул маселе боюнча билем, силердин участкаңарды билем. Бүт баягы неме көчөгө чыккан немелерди өздөрү жаап алышкан. Көчөдөгүлөрдү актарды атайлап толтуруп коюшкан. Атайлап толтуруп коюшкан. Элден ошол жерде кварталдар эч ким иштебейт. Квартал башчысы деген жок эми чындыгында. Ошол жерде мына жогору жагында эле мен ошол жерде 2-3 көчөнү билем. Ошо арыктардын өзүнүн тушун атайлап толтурган. Ошо суу кетет. Мына жерде жана 17 гектар деген жер бар го. Каналдан ошол жерден бир ортодон чоң бир ого каргап келип туруп каптатса казат эле. Бизге постоянно канал керек. Олар çok bölüm var, yegin oldu, düşündürü var, çok bolun var, turlandırsan orul ele geldi. Joşa жазда да. Erken oruldu. Erken başta şaday söz bergen, yeginden alar менен ошонун олар çöp degenmiz. Bir çoğun ağırlık bizde postoyanlı kanal biz hem kişine bir ek suatlıktan agorot kılmaz ama bardığınızdan da olsa ошону суу барыш bir masalede bizdeci gün tün çok kaç gerek 4 büyü menen muştaş gerek 5 үйün kaptatış gerek ansız su gelmeyip biz geçen. Daha kimde? Sağımızda ben Atatürk Mektebi'nin ben de sitede sonuç paneli ben özüm ağır tutanlarında işlegen üçün uşu ağır tutanlarında sonuç ettim gerek. Mekteplerde жақсы баға оқыған оқушылар көп. Бізде көбінше облыстық олимпиада барған оқушылар шықпай болатпайды. Анан бул облустук олимпиададан чыгуу үчүн да аракет керек экен да, университеттер менен келишип түзүш керек экен.
күчтүү мугалимдерди жалдап окутат экен, ошого акча керек да. Ана бизге де күчтүү окуучуларыбыздын ата-энелери каржылык жакта жардам бере албай калат. Ана мектептин да каржылык жагы туура келбей калат. Анан ушундай жаш окуган окуучуларды колдоо үчүн атайын айыл өкмөттөн сиздер акча бөлүп берсеңиздер, күчтүү окуучуларды алдын ала эле олимпиадага чейин эле даярдык көрүп, университеттер менен келишим түзүп даярдасак биздин окуучулар деле республикалык деңгээлге көбүрөөк чыгабы деген ой болуп атат да сунуш. Анан кийин экинчи жагы бул экинчи сунушу биздин айыл өкмөттө же биздин жергиликтүү бийликте жаштар канаты жок, бийликтин жаштар канаты жок. Мурун жаштар комитети бар эле, ошол жаштар комитети жойгондан бери жаштардын бийликке коомдук ишке аралашуусу азайып атат да. Анан кийин ушул сунушту да эске алсаңыздар, атайын ушу жаштар канатын түзсө, жаштар комитети, жаштар бул азыр ишке көбөй турган учуру, алар аябай демилге менен иштейт. Анан ошо жаштар үчүн атайын иш ордун түзүп берсеңиздер, жаштар комитетин түзүп. Эми сен сунушуңу эске алабыз, протоколго түшүп атат. Эми мына жаштарды биз канча жолу чакырып атабыз, жаштардын өздөрүнүн инициативасы да жок болуп атат. Буну жашырганын эмне кереги бар? Мына эчемесең мына Зейнеп эже турабы? Канча мына жерде чогулуш өткөзүп атабыз, келбейт. Үйүнөн барып чакырып келбейбиз да биз. Мына Зейнеп эже канча жолу мына жерде жыйын өткөздүк биз. Биз жыл бою өткөздүк мына. Ошон үчүн мына келсеңер жерден кабинети бар мына жерде турат, мына жаныбызда кабинет турат. Келди мына Зейнеп эже ошол жаштар менен иштеп атат. Телефон алып азыр деле келсе болот мисалы үчүн. Саламатсыздарбы, бүгүнкү коомдук катышуучулар. Мен Жаныбек уулу Бектур, жаштар биримдиги Каракылжа маалымат, жаштар маалымат ресурсунун өкүлү. Бүгүн сиздерге ушул Каракылжада жаштардын атынан сиздерге кайрылдым. Каракылжа айыл өкмөтүндө жаштар биримдиги жаштардын маалыматтык ресурстук борбору коомдук иштерге жаштарды активдүү тартуу бүгүнкү күнгө чейин бир канча иштер жасалып келди. Мындан арыда дагы да көбүрөөк жасайбыз деген үмүтүбүз бар. Коомдук иштерде жаштардын ордун өстүрүп, өнөр жаштарды колдоо максатында зордук зомбулуктардын алдын алуу иштери жана ошол эле учурда коомдогу жат көрүнүштөрдүн алдын алып, жаштардын билимин, саясий сабаттуулугун жогорулатуу үчүн бир канча алгылыктуу иштер жасалып атат. Биздин негизги максат жаштардын коомдук иштерде активдүүлүгүн жогорулатып, ошону менен эле бирге жаштардын ортосунда бири-бири менен болгон мамилесин чыңдоо, мунун натыйжасында коомдогу чыр-чатактын алдын алуу, болтурбоо, чыр-чатак болгондон кийин ызычуу болуп чуркап калбай, ага чейин аракет кылуу. Ошол эле учурда жаштарды ошол эле учурда жаратылышты коргоп, азыркы айтылып өттү таза суу маселеси. Мына ошол багытта да пайдалуу иштерди жасасак деген аракеттерибиз бар. Тазалык, ишембиликтерди уюштуруу, андан тышкары чыр-чатактарды болтурбоо ыкмаларын иштеп чыгуу, практикалык негизде ар кандай кызыктыруучу тесттер жана топтор менен бирге иштешүү тууралуу кызыктыруучу практикалык иштерди уюштуруу. Бул кандай болот? Бул деген мектептер менен иштешип, мектепте лидер жаштар менен иштешип, ошол эле жаштардын коомдогу ролун мектеп парламенттин, мектептин өз алдынча башкаруусун жана манас семетей сейтек уюмдарынын мүчөлөрүнүн кызматташуусун арттыруу. Бул дагы ошол эле башка айылдагы мектеп парламенттеринен тажрыйба алуу, лидер мектептерде. Ошон үчүн өнөр жаштарды колдоо, мүмкүнчүлүгү чектелген тургундарды колдоо багытында сүрөт, дил баян конкурстарын уюштуруп, мындан артыда маданий спорттук иш-чараларда улуттук оюндарды уюштуруп өткөрүү, коомдук иштерде демилгелүү катышып, натыйжалуу жыйынтыктарга жетишүү үчүн биз сиздерден жергиликтүү бюджеттен 150 000 сом акча каражатын бөлүп берүүсүн өтүнөбүз. Жаштардын атынан мына азыр эжеке да айтып өттү, жаштар эми аракет кылып алсак ушундай иштерде билинбейт. Болду. Сунушуң жакшы. Сен эми айыл өкмөтү менен тығыз байланышып тур. Анан немеге сунушуңу бергенде дагы өзүң качасың да эми. Коомдук катышуучулары
мен Ергешов Маматовна ортомдуктун бюджети кандышына токтойм. Анда өзүм бөлгөндө айтып кеткен едим. Бирок ошол 2023 жылдагы бюджеттик долбоордо биз ушул мектебибиз райондогу эң чоң түптүү мектеп. Бул электрик жылыткыч менен жылытылат. Кышында бул электр жылыткычынын насосторунун күчү жетпей, мектеп дайыма кышында суук болуп турат. Ошондуктан ушуну көмүргө өткөрүп берүүңүздөрдү сураган. Андан башка дагы Бактыйарда бизде бираз кичинекей бөлүү бар. Биздин чеке жалгыз садикке деп бөлүп алдыңыздар эле. Ошол жердеги топурактарын 2 жыл бою чыгарбай турат. Булар биздин балдар дине тарбия сабагында ошол жерде площадканы жакшы колдоно албай жатышат. Ошону дагы ушул сентябрга чейин топурактарын чыгарып, спорт аянтчалыкты бошотуп берсеңиздер. Каракөз айылдык кеңешинин депутаты Мойдунов Самат. Бизде Бемуз айылында электр менен камсыздоо жагында азыр өтө начар абалда турат. Райондо электр тармактары ишканасына бир канча жолу барып, электр маңгысаларын алмаштырып бергиле, жаңы линия тартып бергиле деген маселе болду. Ал жерде бизге мындай жооп беришти. Шаар курулда, айыл курулда айыл өкмөт электр энергиясы менен камсыздоо жагын айыл өкмөт куруп бериш керек депчи. Анан азыркы күндө бизде мына Бемуз айылынын жаңы чет жактарында ошол электр энергиясын сатып алган электр маңгысалар элдер өздөрү эле ар кандай тапкан таштарын куруп алышып, азыркы күндө өтө авариялык состоянияда турат да. Ошону да 2023 жылдын бюджет долбооруна киргизип, ошол мыйзамдуулук жагын карап чыгып, ошол Бемуз айылына электр маңгысаларын алганга каражат карап берүүңүздөрдү сурабыз. Эми жанагы ремонт боюнча быйылкы жылдыкы бүттү мектептердики. Анан ошо 2023-кө ошо биздин ремонттордун мектептердики. Мектептердин объемдору ар түрдүү да. Бала баягы кээ бир мектептер бир кабат болсо, кээ бир мектептер 3 кабат болот. Бирок бардыгына эч айырмасы жок, ашылар өсүп калып да. Анан эми биздикинде кичинекей мектептер бүтүп кетет экен жакында. Анан кийин алардыкындай чоң мектептер, мына Суханов мектеби, 3 этаж мектептер, ушулардыкы Ишмамбетовдордуку, ушуларда проблема аябай жаралып атат да. Ошондо баягы мектептин ремонтуна, мектептин көлөмүнө карап туруп, анан акча бөлүп берсеңиздер. Ушуну карасаңыздар ушу 2023. Саламатсыздарбы? Мен 1-май айында Сейил балдар бакчасынын жетекчиси Сүйүнбекова Аида. Мен биринчи сунушум бул бардык айыл өкмөттөрдө райондордо бала бакчалардын тамак ашы үчүн атайын акча бөлүнүп берилет экен. Бул мыйзамда бар экен. Мен бул кагаздарды топтоп жүрдүм, бүгүн алып келип албадым. Бала бакчадагы балдардын тамак ашы үчүн жок дегенде 15 сомдон 20 сомго чейин жергиликтүү бюджет каржылайт экен. Ошону каржылап берсеңиздер 23-жылда. Анан кийин бакчага тартылбай жаткан аярлуу катмар, айрыкча жаш үй бүлөлөрдүн 3-4 баласы бар. Бирок пособияны карап отурган семьялардын балдары бакчага тартылбай жатат. Алар төлөй албай атышат балдардын тамак ашын. Ошого да бир жок дегенде ар бир бала бакчада бала 5-10 бала үчүн жеңилдик кылып төлөп берсеңиздер, мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап көрүп. Анан экинчи сунушум, мына Каракөз районунда 44 бала бакча бар. Балдарды бакчада центрге алып келип ойнотконго эч кандай жер жок да. Сөзсүз өзгөнгө же бош капар ойнотуш керек болот. Анан ал үчүн биз 1000 сомдон акча көрөт да, ар бир бала үчүн. Билети эле 400 сом кириши, анын ичинде ойночу жайлары өзүнчө. Ошону биздин өзүбүздүн паркты иштетсеңиздер, ошол башка жака кетип аткан акчалар өзүбүзгө түшүп турса боло эле деген сунуш. Биздин мына Сарыбаев проектибизде быйыл катарда суу бериле койду. Кеңешке бул айтып элешем дегенде дагы ушуну катуу карап берсеңер жакшы болот эле. Наркы 4 шакра көчөлөргө да такыр суу келбеди жайы менен. Ушул сунушумда. Кимде кандай суроолор бар? Айылдын айыл башчысы бизде көйгөйлөр болуп атат, мына асфальт боюнча, жолдор боюнча. Анан кийин мына жаңы курулуштарга столбулар коюлуптур, зым тартып эле. Анан ону РЭСке барып айтсам, РЭСтегилер айтат, бул айыл өкмөттөн документ кылдыргыла, анан кийин тартабыз, ого чейин алып кетет деп атат да.
ошолорду да карап койсоңуз. Анан мына жарыктандыруу боюнча да карап койсоңуз. Ошону дагы ыктырак кылышса жакшы болот эле. Айтсам эле немелери жок экен, сотрудниктер жетишпейт дейт, башка дейт. Анан мына ылдыйкы мектепке садиктин немеси түзүлгөн. Ошого да кичине жардам берсеңиздер, рахмет. Эмнечи? Ылдыйкы садикке. Ылдыйкы мектептен да садикке. Жогорку садик боюнча. Садиктер боюнча урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, сиздерге айтып коеюн. Азыр эми сметасын түзүп проектисин жазат болгон менен быйыл бүтпөй калса, эмдиги жылы башка смета болот да. Быйылкы баага эмдиги жылы эч ким жасап бербейт. Биз буяктагы акчаны бекерли асманга сакап койгонбуз да. Жөн эле иштеткен. Ошон үчүн конкретно биздин кура турган каражат же спонсорубуз болсо сразу келери менен эмени да жасатып, проектин жасатып, эмени да курдурушубуз керек да. Жок нерсеге биз аны жасаткан менен акча ал бекерли айлык өкмөттүн бюджетинен акча кетип коет. Жок, вакыт мына мектептердин детсадтардын ремонту деп атпайбыз, жана көмүр свет дегендей эле ремонттун баары бир айлык өкмөттүн бюджетине каралган. Онда баардыгына конкретный мына сунуштарды караш керек экен да. Жок, бул Токшеге белки жаңы башка жаңыдан курула турган балабакчалар боюнча сөз болуп атат да. Ага, сен немен жетпейт да. Жетпейт. Инвестиция керек. Жокса республиканский бюджеттен баардыгы айтып атат. Onu da карайсыңар да, кыйраган акча жок да сен. Кимде кандай сунуштар бар? Саламатсыздарбы жыйындын катышуучулары, мен 1-майыл тургун Өзгөнбаев Бактыбек. Мен маселем бул таза суу боюнча да азыр эми эң оорулуу эле 1-майдан чыгат мына сарык оорусу депчи. Больницага барсаң жок дегенде 10 жаш балага сарык болот да. Азыр деле уштап да. Шуну бир скважина куруп бул таза сууга хлор сала турган бир нерсе сал берсеңиздер, бюджетке ошол ылайык эле келсе керек деген ойдобуз да. Акча бөлүкчү. Бул иш быйыл бюджеттен акча каралды. Азыр ошол боюнча иш алып барып атат. Талаптын жетекчиси. Ошол жака Астойный курат, флоратор курат. Кудай кааласа быйыл бул ишти бүтөт. Ошону Эртеледе сметасын түзүп атат бул ишти. Урулган жок. Жанатан бери бүт эле таза суу маселесине бүт эле скважина кетип атат. Туугандар ушул боюнча бир конкретный суу менен мына 1-майдан баштап Каракулжа, Биймырзайдын камсыздатылган эле суу бүтүнүн тартсам эмне болот да ошол. Ар бир скважинага ар бир насос түшөт, ар бир счетчик менен электр энергиясы кетип. Каналда кону оңдоп дейсиз. Ошону карап көрбөңүздөр мында выгодный болуп атат да ошол. Саргамышка айластан скважина тапканга туура. Анда эми өтө чоң линия тартыш керек да. Көп каражат болуп болот да. Мен буну республикалык деңгээлде болсун да көтөрүп жасалбаса болот. Бир убакта эле таза сууда. Оке, сен сунушуну фонддор аркылуу түзүүгө аракет кылабыз. Башка линиялар жаңылаш керек деп атасың да. Жазган булактан 1-майдан жакшы булагынан алып келип дүрлөп немес болсо агырайт. Жок, азыр негизи адамда биздин резервага чейин келет. Азыр ошону биздин резервага кошуп атат. Азыр биздин эме таза суу ишканасы кошуп атат. Түнү бияка куюп, күндүзү 1-майга бере турган кылып атат. Азыр ушул ишти жүргүзүп атат. Азыр ушул жакын арада кошот бул ишти. Эми бул таза суу буга чейин бир дагы задвижкалар ишкимиз иштебейт экен азыр. Маалымат катары айтып коеюн сиздерге. Бир дагы задвижка мына биздин Каракулжа районунда, мына Каракулжа айылында иштебейт экен. Азыр ошонун баарын алмаштырганга мына иш алып барып атышат. Иш жүрүп атат, жетишпей атат. Өзүнүн угу менен ишти алып барып атышат. Дагы кимде кандай сунуштар бар? Жарыш сөзгө чыга тургандар барбы? Жарыш сөзгө чыкса Социалдык, маданий, спорт иштери боюнча фонд уланат айтып коюн, айтып коюштун депутаттар отурат бардыгыңыздар. Баардыгы азыр инфляция болуп, акчалар, баардык нерселер эме болуп атат, кымбатчылык болуп атат. Биздин отделге көбүнчө жардам тургандар келет да. Жеке жардам турайт, больницага жатам дейт, баткенчилер, чернобыльчылар, согуштун ветерандары,
Анан кийин мындай проектолорду дейт. Ошолорду урматтууна катышкан айыл кеңештин депутаттары сессияларда карап ушу социалдык тармакка кичине акчаларды кичине көбөйтүп берсеңиздер азыркы кайрылып аткандарга мына жетишпей калып атат да. Ошол жагын гана эскертип гана айтып коюн дедим. Ошону кичине көңүлдү койсоңуздар. Андай нерсе урматтуу өлкө жыйынына катышчылары жер сөзгө Kadir Danyar, aynı kengeçtin kaçısı. Büdjet bugün katışçıları biz hazır büdjetçinde siz bakmayız mı? Büdjette Celikli büdjet aytıklarımızda Celikli büdjette şurada sizlerle biz oturağız. Sağlık dağıtılır, başka jiyim dağıtılır, topturardı. Bir o sol Celikli büdjette Karabay'daki başka bulakları tapsak болады da. Misal için sizlerge bu yılkını aytıp vereyim. Bu yılkıdan Sivus Grant'tan İşmemet Mektebi yetip işinöge jakmak satar. Bu olacak. Turao. Sargamış neden Bibir'de neslimilerde Koreya nemlerinde işte varsa Allah vaxtçıların demesi buralar da jetip işinöge jakmak satar. Mınау kitapxana bu rayonduk өнүктүрүү болборуна дагы 2,5 миллионго жакын акча тартылат. Мамлекеттик уюмдардан да акча тартылат. Бул акчалардын баардыгы айыл өкмөтүнө бюджетке түшөт. Ошондуктан биз дагы бюджетти карап тура бербей, долбоорлорун иштеп, зөйжө кандай дейсиз? Зөйжөке. Долбоор менен иштешкен? Мисалы зөйжөке биз көп тажрыйбасы. Men esimde hazır 3-4 dolborda işleşip, 6 milyon so'mlik dolbor tartıp, oşol attana oldu mu turgan eski imaratты bala akça alıp, jakşını alıp, hazır ordu aşık, jumuşçu, ordu tüzüp, aylıkını kamsı işte oldu. Biz ушундай dolborlar bilen işleşip, büdjeti daha koyutalım, kандай дейсиздер? İşleşelim, dolbor bilen işleşelim. Beni meni bakытты карап отура бербей, биз аракет кылбайлы, кандай дейсиздер? Долбордо дагы убакыттын туура пайдаланалы, акча келип бизге түшөт экен, биздин социалдык багытта имараттар оңдолуп атат. Аны бизге ушунча неме киреше түштү деп биз белгилеп атабыз. Ошондуктан азыр мына Зейнеже дагы жакшы бизди долбор жассалар, долбор менен иштеселер, биз дагы бюджеттен акча тартып берип атышат. Biz de bu kişilerin işleştik. Biz özümüz hareket kılıp, özümüzde dönüktürelim. Hadi de ister. Oldu mu? Dolbor yazıp, koştukça ak geliyoruz. Yeni ondan keyin bunlar neler ayıptı hazır? 47 milyon, 38 bin, 600 son dedi. Yakın demesi. Kişine artırdılar karap koyuyordu. Ben misal için 2005 yılmışka geldiğinde ayıl ökmötünün büdjetin 2 milyon 450 binge bekitkeniz. 2005 yıl. Yani 2006 yılı 2 milyon 700 binge bekitkeniz. Buna şu sumadan başta büyüklet lazım. Hazır sorun ne kaydı? Bu 42 milyon bekliyor. Bu yıl 47 milyon bekit vatasına da. Biz налогты biz төлөсөк анан акча топтолобу. Ошон үчүн налогты biz ушул жерде отурган biz биринчи эле январдын 15-те эле төлөгүчү. Тезирээк ушу бюджет толуп кетсин. Колдойсуздарбы? Январда эле төлөйлүбү? Налогты жок деп biz төлөп берели, ана отурганда. Анан февраль, мартта кийинсе biz деп төлөсүн. Жазга чыгып төлөйбү мартта. Бизде орра болуп калат. Biz bюджет толтуруп иштейт. Ошондуктан мен сизде бүгүн төп кетем. Бюджетти толтуралы. Бюджетти толтурса азыркы айтып аткан маселе чечилет. Ошондуктан бир сиздерге бир жакшына өзүбүздү колдоп, жакшы тилек, жарымырыс кылып, ушу акчаны топтойбуз, ушу акчаны аткарабыз деп бир өзүбүздү колдоп коебуз болчу,
Rahmat. Daha isteşeriz ha. Aile Ökmet'in başçısının orunbasarı konduğun talqılap tömendeki sunuşlar belgilendi. Aile Ökmet'in başçısının orunbasarı Apalayev'e jana Aile Ökmet'in finansı ekonomika bölüm başçısı Mamat Aliyev'e benlere. Aile Ökmet'in kaçısı Moydonov'a, Karalca Aile Ökmet'in 2023 yılının büdjetin konduğuğa, kireçeler bölügü 47 milyon 38 bin 600 songa, çıkarsalar bölügü 47 milyon 38 bin 600 songa sunuştalgandığı belgilensin. Dep şu konduğunu ayal bitti dep jarylap koyup ruksatыңыздар. Kolga salып koysam ha? Kolga salып. Kol көтеріп koyuңuzдар şu bюджет boyunca. Karşı kalış yok. Urmatlı бүгінгі жиынның қатысушылары учурдан пайдаланып сіздерге қайырылып кетейін дедім. Әрбір өзіміздің Қарақылжа айылы біздің өзіміздің үйімізде есептесіміз керек. Ошон үчүн кайдыга карабай көчөлөрүбүздү, арыктарыбызды, сууларыбызды сарамжалды пайдаланып, тазалыгын көзөмөлдөө боюнча сиздер дагы салымыңыздарды кошуп, колдон коштуналарга айтып деп десеңиздер. Азыр мына биздин Айыл Өкмөттө көрүп атасыздар, өзүнүн арыгында суу агып атса, таза суу менен агөрөтүн суарган адамдар бар, жарандар бар. Арыктын башында барып суу бургандан зерип калдык. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Ошонун кесепетинен жетише албай атабыз, сулар жетише албай атабыз элибизге. Ошон үчүн мына бүгүнкү келген катышуучулар, келген активдүү катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт болсун. Жақсы барыңыздар. Рахмат.